Nurlan Mırza, assalamu alaikum. Men sizdi izlep жүрөт элем. Siz geçe эки нарушение кылдыңыз эле да? Жол эрежесин бузган элеңиз. Ошого карата сизге бир протокол түзөлүчү, кандай дейсиз? Сиздер өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды аткарып жатканда, жарандар жол эрежесин бузган болсо, аны өзүңүздөрдүн жеке уюлдук телефонуңуздарга тартып, анан айдоочулар видео, фото, тастыктоо бар деп сураганда, ошону көрсөтүп, ошонун негизинде түзөсүздөр да айып протоколду. Жок, ошонун негизинде түзөсүздөр да сиздер, туурабы? Анан эгерде мен да сизге ошол эле сыяктуу видео тастыктоо көрсөтсөм, сиз ошону мойнуңузга алып, өзүңүздүн шериңизге айып протокол түзүткөнү макул болосузбу? Бирок меники уюлдук телефонго эмес, меники регистраторго тартылган видео да. Көрсөтөйүн, э? МВД 541. Жөө жүргүнчүнү өткөрбөй койду. Көрсөттүм азыр, сиздин жаныңызда шериңиз да көрдү. Хорошо, мен жазып берсин, анда жазып берсин, мен макул эмесмин да. Экөөнө тең макул эмессизби? Экөөнө тең макул эмесмин. Мен мигалкада поворот жандырып чыгып атам да, мен Жок, машинаны ошол жерде повороттуңуз жанган жокко. Таксиди көрдүңбү? Экинчи катар турат. Ошол мигалка мен ордуна койдуртам. Чекеге кой деп. Чекеге кой деп айттыңыз, бирок өзүңүз кыймылды баштаганда өзүңүздүн жанагы сол жакка поворотуңузду жандырбастан чыгып кетип атасыз да. Койчу жандырган. Эми аны көрсөтпөдүмбү? Жок, поворотты мен көрдүм. Эң башында көрсөтпөдүмбү? Хорошо, жазсын, мен макул эмесмин да. Жазыңыздар анда. Экөөнө тең жазып бериңиз. Алып келели, протокол түгөн, протокол кетти азыр. Протокол кетип атасыздар. Каяка кетип атасыздар? Кайгада. Шаардык кайгы. Аркаңыздардан айдайм анда. Эмне айдаңыздар? Lan nöbet bölümünde öyle tuzasa cağayırga giriyoruz. Александр, кол бош эмес. Канчаны өтөсүз, жолдош? Капитансызбы же аға лейтенантсызбы? Бир жылдызыңыз көрөмөй калыптыр. Биринчиси өзүңүз көргөндөй начало движения, маневрирование деген бөлүк бар. 8 чекит, 1 чекит. Ошол. Анан өзүңүздөр айткандай 14-1.
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств екен. Макул эмесмин деп жазып бересиз. Комиссионна. Мен күбө катар эгер чакырсаңыздар жолдош капитан. Айдоочу көрүп көрсөтүңүзчү. Экөөнү түзөсүзбү же бирөөнү түзөсүзбү? Бирөөнү yapalım. Неге? Пешеходко элеби? 8.1 пунктту бузган үчүн түзбөйсүзбү? Жок, бирөөнү анда. Хорошо. Алып турарыңыз. Перед началом движения деген жерде окусаңыз. Мен баягы мен өзүм немемде кетtim да. Өзүм паласымда кетtim да, жана башка алдымда Жок, өзүңүздүн полосаңызда жүрбөдүңүз. Сиз сол жакка ортоңку полосага өттүңүз дагы түз кеттиңиз. Эгерде кандай дейсиз? Инстаграмга чыгарганмын. Ооба. Эгерде өзүңүздүн жолуңуз менен кете турган болсоңуз, сиз кесилишке келгенде оң жакка буруп кетишиңиз керек эле. Жок, түшүндүм. Сиз эгерде өзүңүздүн жолуңуз менен кете турган болсоңуз, ооба, кое бердим. Сиз эгерде өзүңүз жолуңуз менен кете турган болсоңуз, сиз кесилишке жеткенде көпүрөгө оң жакка бурушуңуз керек эле. Бирок сиз жолдун ортосуна чыктыңыз да түз кеттиңиз да. Айдоочулук көлүн көрсөтүңүзчү. Ушул шептикиби же башка бирөөнүкүнө түзүп атасыздарбы? Айдоочулук көлүн көрсөтүңүз. Мына паспортта түздүм азыр. Жок, айдоочулук көлүн көрсөтпөйсүзбү? Бул айдоочулук башка бирөөнүкү. Неге башка бирөөнүкүнө? Түзүлгөн жок. Мына Жүнүспаев Нурлан мынага түзүлүп атат буга. Паспорт. Анда неге айдоочулук көлүңүз жок, кайдап жүрөсүз анда? Башка бирөөнүкү деп атпайбы? Айдоочулук көлүңүз бербейсизби? Башка бирөөнүкү деп атат анда, караңыз. Неменеге Нурлан бел Кана. Поднесение. Поднесение yapar. Айдоочулук көлүңүз жок, кайдап жүрөсүзбү, Нурлан ака? Бунуңуз уже 3-чү протоколго илешесиз азырчы. Көлүңүз жок. Алып келиңиз, өзүңүздүкүн бериңиз. Мен бир көрүп коеюн, өзүм мындай ишенейин, сизге түзүп атат дегендей болоюн. Ооба. Пин-код азыр эскиде жок. Бирок бул жактыкы эски жаңы бир көрүп коелу, өзүнүн айдоочулук көлүгү бары жокпу. Мени күбө катары жазып коюңуз. Эгерде комиссияга арыздана турган болсо, мен күбө катары келип катышайын. Кабинан ким? Кече сиз жок белеңиз жанында? Бүгүн кошулдуңуз го Нурлан акеге? Жок, кече чогуу жүрдүңүздөр беле деген да. Эркини көрсөтсүн эме?
Азыр ошондо экинчисине да түзүп атасызбы? 8-1-ге. Баягыга ал бусыды баягы элеген неме экен да. Категория. Ошол компонент. Аябай кеч келдиңиз го. Турлан мырза. Акыл эмесмин, жөө жүргөнчө кыймылын өзгөрткөн жок. Комиссияга бересиз да? Мени чакырып коесуздар күбө катары. Комиссия бере бересиң да. Бирөөсүнө эле түзөсүзбү же экинчисине да түзөсүзбү? Кайсыга? 8-1-ге. Жана көрсөттүм го. Кыймылды баштаганда. Я. Ким кое албайм, Турлан мырза. Мыйзам баарыбызга бирдей да. Макул жазып бере берет. Эгер нааразы болсоңуз, макул эмес болсоңуз, комиссияга арыз жазасыз. Ошо баардык эле жарандар сыяктуу эле өзүңүздүн жол эреже буздум же бузбадым деп ошол жерде талашып тартышасыз да. Сотко чейинки териштирүү дегендей. Анан комиссия эмне деп чечсе, ошого баш ийебиз. Эгер чындап эле жол эреже бузуу катталып элесе, төлөйсүз. Жок, катталган эмес десе, мен деле принципиалдуу түрдө сиздин аркаңыздан түшүп сотко бере турган мындай немем деле жок. Ниетим деле жок. Акыл эмесмин. Жолдош капитан, аты жөнүңүз кандай эле? Милициянын капитаны Шакиров Нурлан Тургунбаевич. Кызматыңызга чоң рахмат. Сиз азыр кылган иш аракетиңиз мыйзам баарына бирдей деген бир белгини жаратты да. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, мекендештер. Өзүңүздөр көргөндөй азыр жол тескөөчү кызматкери Жунуспаев деген мырзага 2 эреже бузуу боюнча айып протокол түзүлдү. Бул дагы да болсо сафари кыймылынын капчыгына айып протоколдор кошулду деп билсек болот. Бирок тилекке каршы аталган айыпкер мыйзам чегинде каралган өз
укуктары менен пайдаланып макул эместигин билдирди. Ошондуктан эгер аталган айыпкер комиссияга арыз менен кайрыла турган болсо, биз күбө катары катышмакчыбыз. Бирок жыйынтыгында эгерде комиссиянын төрагасы жана комиссиянын мүчөлөрү айыпкердин эч кандай айып бузуусу аныкталган эмес деп жыйынтыкка келген болсо, биз принципиалдуу түрдө бул кызматкерге өчөшүп сотко бербейбиз. Себеп дегенде биз андай ниетибиз да жок. Болгону коомчулукка, калың эл журтка мыйзам баарына бирдей деген бир ойду билдиргибиз келип жатат. Ошондуктан бардыңыздар жол эрежесин сактап, жол эрежесине так, өзүңүздөргө сак болуңуздар.